Жүрөк түшүү деген bu шариатка байланыштуу нерсе эмес. Жүрөк түшүү деген медицинага байланыштуу нерсе. Шариатыбызда бир нерсе боло турган болсо, өзүнүн тахассусуна, өзүнүн адисине кайтуу милдет деп айтылат. Ошон үчүн бир маселелерди айтса дагы, эгер ушунга махир, мындай тажрыйбалуу врач айткан болсо макул деп айтылат. Бир маселелергечи. Ошого жүрөкчү бул медициналык маселе, ошого караш керек. Бизде Кыргызда илгери жүрөгүн көтөртүп коет, ошо чындап эле катуу бир нерседен коркуп кеткенде, сүйүнүп кеткенде, жүрөк бир болт дегенде кабынан бир аз кыймылдай кетет экен. Аны адистер бар экен, мынтип жүрөгүн мынтип астынан мынтип көтөрүп, ачкарын колун салып, муну эре чейин кирип кетет кол, билесиңерби? Аялдардын жүрөк көтөргөндөр бар, ачкарын келесин дейт, могу колунун астынан жерден колун салганда эре чейин кирип кетет колу. Анан мынтип силкет мынтип. Ошондо баягы кыймылдап калган жүрөктү кичине ордуна келтирет. 1-2-10 күн кылгандан кийин жакшы болуп калат. Бул медициналык маселе, бул табыптык эле маселе. Бул көз ачыктык башка нерсе. Анан бир жүрөк куюп, коргошуп куюгендер ал көз ачыктыкка кирип кетет. Ошон үчүн Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бир маселелерди айтканда сөзсүз түрдө медиктерден маселени сураган. Ушул жерде бир нерсени бекемдей кетейинби? 10-24 секунд калыптыр, Бизде фик маселесинде бир маселелер бар. Эгерде бир адамдын башы жарылган болсо, орозо болсо, ошол жерден суу кирип кетет турган болсо, ооз ачылат деген маселе бар биздин фикта, Ханафи фикта. Ошону Абу Ханифа эмнеге таянып айткан десе, өзүнүн заманында медиктерге таянып айткан. Башына жарылса, суу тамакка жетеби, жетпесе, жетет деген, анда жетсе ооз ачылат деп. Ошол Абу Ханифанын заманындагы медиктердин сөзү менен фатва берген. Азыркы медиктер айтууда баштан тамакка жол жок, ооз ачылбайт тамакка десе, азыр фатва берилип атат. Абу Ханифанын фигин ушинтип айтса дагы, ал катачылык ошол мезгилдеги медиктердин катачылыгы. Азыр медиктер бекемдеп атат, баштан жарак болсо ооз ачылбайт дейт. Анан кээки фикти жаттап алгандар ооз ачат деп берет деп талаша берет. Биз ар бир заманда фикти замандын тили менен сүйлөтө алса, ошо факих болот, Элчиме, молдо эмеспиз. Бисмилла. Ошого кээ бир медициналык маселелерде азыркы ошол мурдагы фиктагы маселелер азыркы медицина маселе туура келбей калса, биз азыркы мезгилдеги медицинага салабыз. Ошого бирок кулурийди жаттап алып, же хидаят жаттап алып, мына могул жерде дарат сунат, же орозо бузулат десе, биз айтабыз, ал илгери ошол Абу Ханифанын мезгилиндеги врачтардын катачылыгынан ошондой жазылган. Азыр заман өзгөрдү, биз эми башкача фатва беребиз. Ошон үчүн баш жарылып калып туруп, эгер ошол жерден суу кирген болсо, ооз ачылбайт. Азыркы медицина ошону тактады. Экинчиси, аялдардын абретинен кирген суу дагы оозду ачпайт. Артка абреттен кирген орозодо оозду ачат. Аялдардын алдыңкы абретинен кирген суу ооз ачпайт. Илгери ачат деген эски китептерде. Эмнеге десе, ошол жердеги врачтар ошол алдыңкы абреттен кирген ашказанга жетебисе, жетет деген. Азыркылар карап туруп, жок жетпейт. Табарсык менен эле жатынга барат деген. Анан ошондон улам кээде фатвалар өзгөрүп турушу мүмкүн, Аллахым ыраазы болсун.